Рахмат. Менде мындай суроо бар да, бизде билим берүү мыйзамында педагог деген сөздүн аныктоосу барбы? Мирлан Самыйкожонундагы демилгечилердин бири, микрофон берип койсоңуздар. Кимиңиздер жооп бересиздер? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Педагог деген аныктама барбы дедиңиз окшойт. Ооба. Педагог деген аныктама бар? Жок. Каякта? Билим берүү мыйзамында түшүнүк колдонулат, бирок деген аныктоосу жок да. Муну өзүңүздөр инициатор катары тактап алыңыздар. Ошон үчүн мен ушундай суроону берип атам да. Андан тышкары бул 102 бир беренесинде деген экинчи пунктун ачсаңыздар. 16 жашка чейин деп чектеп атасыздар да. А бирок педагогикалык деген түшүнүктүү болсо деген педагогикалык кызматкерлер вуздарда деле бар да, жогорку окуу жайларында. Туура. Ошо мыйзамды жазып атканда мындай аныктоосу, түшүнүктөрүн тактап алсаңыздар болмок да. Эми мен инициаторлорду түшүнөм да, жакшы ниет менен ушу биз зомбулукту токтотолу, эки тараптан тең мамилелерди түздөөлү деген, бирок ниети жакшы болгону менен механизмдери туура эмес болуп атат да. Биз азыркы бүгүнкү күндө коомду ансы эле бири-бирибизге мындай карыштырып, элдердин баарын бүттүк да. Эми ушул жактан мугалим менен окуучуларды бири-бирине мындай душман кылгандай эмне пайда? Колунда бар ата-энелер штрафтарды төлөп коет, колунда жок ата-эне. Бизде бүгүнкү күндө 100 миңге чейин жетпеген бир деме бар, цифра бар, мигранттарыбыздын балдары. Алардын тагдыры ансыз эле мындай ыйлай турган абалда жашашат да көпчүлүгү. Аларды такыр ошо класстын ичиндеги психологиялык атмосферди такыр начар кылабыз да. Баардыгыңар мектептерден өткөнсүңөр да. Билесиздер, моралдык атмосфера абдан жаман болот да. Ошондуктан мен инициаторлорго дагы бир жолу кайрылып кетет элем да. Туура эмес болуп калып атат да. Бирөөнү коргойм деп, бирок алдууну коргойм деп, алсызды дискриминация кылып атабыз да. Жогорку кеңештин депутаттары именно алсыздарга болуш керек. Рахмат. Бул жерде алдуу менен алсыздардын кармашы болгон жок деп ойлойм, Элвира Жыргалбековна. Бул мыйзам баарына иштей турган мыйзам болуш керек. Мыйзам сакалына, жашына же башка чен өлчөмдөрүнө каралбайт. Биз так айтып кетели, бул мыйзамда өзүңүздөргө белгилүү болгондой аша чеккен учурларда гана колдонула турган нерсе. Механизмдери так жазылып турат, бир топ өзгөрүү сунуштар киргизилген, ошол сунуштардын баарын эске алдык. Мисалы, ушул берененин биринчи бөлүгүндө каралган иш-аракеттерди жасоосуна алып келген ата-энелердин же аларды алмаштыруучу адамдардын 16 жашка чейинки баланы тарбиялоого боюнча милдеттемелерди аткарбагандыгы деген өзгөрүү кирди. Же болбосо ушул берененин биринчи бөлүгүндө каралган иш-аракеттерди жасоосуна алып келген ата-энелерди же аларды алмаштыруучу адамдардын 16 жашка чейинки баланы тарбиялоо боюнча милдеттемелерди аткарбагандыгы менен кошо ата-энелерге же аларды алмаштыруучу адамдарга эскертүү берүүгө же болбосо 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салууга деп түзөтүлдү. Мурда 30 көрсөткүчтөн 50 көрсөткүчкө чейин болчу. Анан сиздер айтып атасыздар, бул жерде теңсиздик болуп калат деп. Биз ойлойбуз, урматтуу депутаттар, баарыбызды мугалим окуткан, тарбиялаган, бүгүнкү күндө деле ошол эле көрүнүш болуп атат. Биз айтып атабыз, бул мыйзамга өзгөртүү кирип аткандыгы аша чеккен учурда. Жана жогоруда дагы депутаттарыбыз суроо берип кетпедиби? Ал жерде камералар болуш керек деп. Азыр ар бир окуучунун дагы, мугалимдин дагы колунда камера бар. Тастыкталган фактылардын негизинде гана жоопко тартылат. Бул жерде окуучу эмес, аларды тарбиялап аткан ата-энелер же алмаштыруучулар. Анан биз мугалимдердин укугун, мугалимдердин статусун, мугалимдердин кадырын дагы көтөрөлү деген тейде ушул мыйзамды негиздеп атабыз. Механизмдери дагы так иштейт деп ишенебиз. Мирлан мырза, Улан Бердибаевич, урматтуу төрага мага бир 10 секунд кош коесуздарбы? Рахмат. Урматтуу коллегалар, алдуу менен 10 секунд. Алдуу менен алсыз дегеним тең кадардуу мындай системада болсо, мисалы деген бүгүнкү күндө скорыйда иштеген биздин саламаттык сактоо системадагы докторлорубузду
бою жеткен чоң эле адамдар сабап кетип калып атышат да. Чакыргандарды деле, чакырганда скорыйдан ырыс мындай ызы чууп чыгып алып туруп, мушташканга чейин барышат. Ошого мыйзам киргизбейсиздерби? Ошо Туура айтып атасыз, Элвира Жыргалбековна, андай учурларга дагы каралышы керек. Биз бирок мектептен баштайлы деп атабыз да. Мектептен баштайлы, бала бакчадан баштайлы. Себеби билим бул баарыбыздын эртеңки келечегибиз, мамлекеттин эртеңки келечеги. Билимге бүгүнкү күндө катуу көңүл бурулушу керек. Билимди берген ким? Билимди берген мугалим. Кече пандемия учурунда деле мугалим менен доктурдун кадыр баркын катуу сезгенбиз. Балдарыбызды окута албай, чачыбыз саксайганча балдардын жанында отурганда айланайын мугалим дегенбиз. Бүгүн мугалимдердин укугун, мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча жалпыңыздар үчүн ушул мыйзам, бул мыйзамда анчалык деле одоно эч нерсе жок. Батыштын саясатын колдобошубуз керек. Айрым учурларда ачык эле айталы, ар кимдерге ар кандай билдирүүлөр келип калып атат. Мындай болсо балдардын укугу корголбой калат, анан балдарыбыз минтип атат, балдарыбыз антип калат деп. Бизде эзелтен бери кыргыздын наркында да, салтында да балага болгон тарбия кан менен кошо үйдөгү ата-эненин жүрүм турумуна жараша берилет деп ойлойм. Жыйынтыгында мен айтат элем, урматтуу депутаттар, балдардын келечегин ойлогула. Билимге анча тозот койбогула. Мугалимдин кадырын ойлобосок, маңкурттардын максатын колдогула. Рахмат. Рахмат, процедурный 5 микрофон. Кечиресиз, урматтуу инициатор, урматтуу Мирлан мырза, сиз мага лекция окубай эле койсоңуздар болот. Туура түшүнүңүздөр. Мындай аябай эле неме болуп кетти го, батыштын саясатына чейин кирип кеттиңиздер. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ар бир бала бул батыштын баласы эмес, бул деген Кыргызстандын ар бир депутаттын баласы. Ошондо деген мугалим менен баланын ортосунда ар бир депутат баланын аркасында туруп бериш керек. Ушундай ниет менен зордук зомбулукту токтоткон мыйзам келатат. Ошону ар бирөөңүздөр кандай колдоп бересиздер деп мен чоң ишеним менен карайм. Өзгөчө сиздерге, Мирлан мырза, ушинтип болушасыздарбы деп мындай ишенгим келет да. Ошол мыйзамды келгенде парламентте кимдин кандай бузуку саясаты бар, ой пикирлери кандай ошондо көрүнөт. Зордук зомбулукка жабыркаган аялдарга, балдарга болушканда, ошондо алсыздарга болушканда ошондо чыныгы депутаттардын ниети көрүнөт. Ортодо деген бүгүн мындай акылдуу сөздөрүңүздү эле түшүнүп атам. Бирок мугалимге болушуп алыс жерде жүргөн мигранттын баласын штрафты төлөттүрүп, уят кылып, класста деген сен алсызсың, сенин акчаң жок дегенге чейин барганда, ызы чуу болгондо, ошондо бул мыйзамды кайра артка бурганга чейин барабыз. Рахмат, мени, пожалуйста, комментарий кылбай эле коюңуздарчы. Рахмат. Рахмат.